Жеке маалыматтар бул адамдын ким экендигин түз же кыйыр аныктоого боло турган бардык маалыматтар топтому. Жеке маалыматтарга төмөнкүлөр кирет: аты жөнү, туулган күнү жана жери, биометрикалык маалыматтар, жашаган жери, үй бүлөсүнүн курамы, телефон номери. Мындан башка дагы маалыматтар бар. Биз бардык жерде санариптик изибизди калтырабыз. Андыктан бүгүнкү күндө онлайн идентификаторлор да жеке маалыматтарга кирет. Бул социалдык тармактардагы колдонуучулардын аттары, IP-дарек, геопозиция. Жеке маалыматтардын тизмеси муну менен да бүтпөйт. Ал жаңы түрлөрү жана категориялары менен дайым толукталып турат. Жеке маалыматтардын корголбогону эмнеси менен коркунучтуу? Коркунучтар көп. Мисалы, арам ойлуу бирөөгө сиздин паспортуңуздун көчүрмөсү тийип калса, ал сиздин атыңыздан шылуундук келишим түзүп коюшу мүмкүн. Мисалы, насыя алып же жок товар үчүн акча алышы ыктымал. Ал эми алданган адамга сиздин паспортуңуздун сүрөтүн жөнөтүп коет. Жана мындай окуялар көп эле кездешет. Жеке маалыматтардын сыртка чыгып кетиши дискриминациянын, стереотиптерге байланыштуу терс мамиленин жана шантаждын себебине айланышы мүмкүн. Мисалы, медициналык лабораториянын сайтынан анализдердин жыйынтыгын алуу үчүн сыр сөз начар болсо, арам ойлуу адамдар ар кандай божомол сандарды жазып көрүп жатып, пациенттердин анализдерин окуп алышы мүмкүн. Жеке маалыматтардын сыртка чыгып кетүүсүнө дагы бир олуттуу ыктымалдык бар. Мисалы, кандайдыр бир мекеменин кызматкери өз кызмат абалынан пайдаланып же башка жол менен жеке маалыматтарга ээ боло алат. Ал маалыматты, маселен, адамдын дареги, канча накталай акча алганы, эмне мүлкү бар экенин арам ойлуу адамдарга берип койсо, анда бул адам шылуундардын же уруулардын бутасына айланышы мүмкүн. Андыктан жеке маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылуу жана коргоо абдан маанилүү. Жеке маалыматтарды коргоңуз.